Anas ibn Malik mınday deydi. İnnel abde la yabluğu bi husni hulukihi a'la dereceten fil cennet. Albatta, Anas ibn Malik bilesizler, sahabaların en güçlü sahabaların biri bul. Albatta pende жақсы құлық мінез менен бейіштің ең ұлы даражаларына жетет. Wa huwa ghayru abidin, ал аябай ибадаткөй болбосо деле деп. Нафил намаз деле окубашы мүмкүн. Түннү бою намаз деле окубашы мүмкүн. Бирок мүнөзү алтын да, алтын. Ошондой болгондугу үчүн Фирдаус бейишинин эң өйдөңкү даражасына жетет дейт. Анас ибн Малик пайгамбарыбыздын эң мыкты сахабасы. Колунда 10 жыл тарбия алган сахаба бул. Эми караңыз, бул жагы чатак. Wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala darki jahannam. Кулук мүнөзүнүн жамандыгынын себебинен тозоктун эң түбүнө кирет. Wa huwa abidun, түнү бою ибадат көй болсо деле деп. Түнү бою ибадат көй болсо деле, ит кыялы ит болгондуктан, начар болгондуктан, мүнөзү копол орой болгондуктан, тили зар чачып тургандыктан, жылаандын зар чачкандай, уусундай болуп. Ошондо адамдар эмне болот деп, тозоктун түбүнө кирип калышы мүмкүн экен. Эгерде ал түнү бою ибадат көй болсо да, ошол үчүн тил менен муну мамилени абайлаш керек экен, контролдоп. Ошол үчүн Юсуп Баласаган бабабыздын сөзүндө бар го. Сөзүм сүйлөгүчө өзүм кожоюммун. Сүйлөп бүткөн сөзүм, сүйлөп бүткөндөн кийин сөзүм. Де босогодо турган арыстан сыяктуу дептир. Чыга албайм, эч жака кача албайм дептир. Ошол үчүн мына сөзгө, ар бир сөзгө алек анализ бериш керек экен. Бейишке алып кетеби же тозокко барып коюш мүмкүнбү деп. Ана Хасан Басир рахматуллахи алейхи сөзү менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Мен са'a хулуқуху аззаба нафсаху. Кимде ким мүнөзүн оңдобостон анын мүнөзү начар болсо, кимдин мүнөзү жаман болсо, өз напсисин өзү кордогон болот дептир. Бул дүйнөдө да кор болобуз, ахиретте да кор болот экенбиз. Керек болсо үйдө чогуу жашаган бала чакабыз да чай ичпей калат экен. Мүнөзүбүз начар болсо. Чай ичкенде балда чай ичкенден кийин дара талып аткандай кекиртегине чейин мына тишин төрүнө чейин чакап ичкендер бар го. Привычка кылып, адат кылып. Ошол да болбойт да, жийиркенип калышы мүмкүн дарактагы. Жөн ич акырын, ич. Дара талып атканда чакап коюңуз. Мынакей кекиртекке чейин. Боло берет. Бирок чай ичип атканда кереги жок. Жакшынакай чай ич керек. Шорпо ичип аткандай чайды ичпеш керек, акырын ич керек. Элди карап аланан минуттан тишти чукулап отуруп алгандар бар. Ана адамдын бетине карап кекиргендер бар. Ушулар болбойт да негизи. Секин акырын үн чылпылдатпай жеш керек экен. Ушулардын баарын үйрөтүш керек экен. Антпесек ошол жагынан да мүнөзүбүздү оңдобосок, бала чакка жана башкалар эмне болот экен? Эч качан биз менен ошо чай ичпей коет экен. Сөзүбүздү ушу менен жыйынтыктайлы. Жана керек болсо чай куйганда дагы пияланын чекесине чай куйуш керек экен. Чай мындайнан айланып түшөт экен. Ортосуна куйса, чай аттын заарасына өтүп эмне болуп кетет экен? Көбүрүп кетет экен. Ошо илгери аксакалдар эмне кылган? Мә өзүң иче бер деп пияланы ыргытып берген кээбири. Тарбия болуш үчүн. Ошол үчүн пияланы чекесине коет экенсиз. Чай мындайнан айланып түшөт экен да, мындай.